Ар бир күнгө арналган 10 пайдалуу кеңеш. Биринчиден, эрте менен эрте койгонуңуз. Анткени окумуштуулар эрте уктап, эрте койгонгон адамдардын өмүрү узун болорун мурун далилдеп коюшкан. Ошону менен катар, эрте турган адамдардын иши да илгерилейт. Экинчиден, эртең мененки тамакты тоюп жеп алыш керек. Себеби эртең мененки тамак менен биз бир күнгө күч кубат жыйнап алабыз. 2 бутерброд менен 1 чыны кофе сизге тамак болбойт. Эртең мененки тамак болушунча тоюмдуу жана байытылган болсо, түшкү менен кечки тамакты жумуш күнүңүзгө карата ичесиз. 3. Эртең менен бир аз машыгуу жасап алганды унутпаңыз. Эртең мененки көнүгүү денеңизди чыныктырып, уйкуңузду ачат. 4. Тааныштарыңызга да, жөн көчөдө өтүп бара жаткандарга да күлүп, жылмайып жүрүңүз. Эч ким сизди акмак деп кабыл албайт. Тескерисинче, сизди күлүмсүрөп жүргөн жана жашоосуна ыраазы адам деп кабыл алат. Ал эми эркектерге күлүп жүргөн пайдалуу да экен. Себеби психологдор күлүмсүрөп жүргөн жигиттер келишимдүү болбосо да, аялдарга көңүлү жок сулуу жигиттерге караганда көбүрөөк жагары далилденген. 5. Белок көп кездешкен тамактарды жеп, таттуу менен холестерини бар тамакты аз жегенге аракет кылыңыз. Белок эт менен балыкта гана эмес, жер жемиштер менен жумурткада да бар. Ошону менен катар, туздуу тамактардан да акырындап баш тартыңыз. 6. Тамак ичердин алдында ач карынга 1 стакан суу ичүү кажет. Көптөгөн диетологдор сууну көп ичкен адамдар ооруканага эмделүүгө көп келбей тургандарын айтышат. Ошондуктан сууну көп ичкендин пайдасын билсек болот. 7. Бардык жаңылыктардан кабардар болуп жүрүүгө тырышыңыз. Ал сизге кажет болбосо да, жаңылыктарды билген адам ар дайым жакшы маектешет жана ар бир жердин сүйүктүү коногу боло алат. 8. Күндө бир аз убактыңызды өзүңүздүн хоббиңизге бөлүңүз. Ал 1-2 саат сизге сыналгыдагы пайдасыз программа же жарнама көргөнүңүздөн алдаганча жакшы таасир берет. Эгер хоббиңиз болбосо, өзүңүзгө жаккан иш таап алып, күндө ошого бир аз убакыт бөлүп турууга аракет кылыңыз. 9. Күн сайын өзүңүздү жакшыртуудан талыкпаңыз. Узак болбосо да күндө китеп окуңуз. Анткени биз китеп окуп отуруп, өзүбүздүн дүйнө таанымыбызды жетилдирип, эсте сактоо жөндөмүбүздү жакшыртабыз. Ошону менен бирге китеп маалыматтын булагы. 10. Уктар алдында таза абада сейилдеңиз. Балдарыңыз менен бир аз басып келсеңиз, уктардын алдында организмге көбүрөөк кычкылтек жыйналат жана уйкуну келтирет, жана ойгонгонуңузга жеңил болот. Эгер ушул кеңештердин бир нечесин күндө аткарып турсаңыз, 1 айдын ичинде сиздин өмүрүңүздө өзгөрүштөр боло баштаганын байкайсыз. Албетте, жалаң гана жакшы жакка карай өзгөрүштөр болуп турмакчы.